Кыргызстанда мамлекеттик тилдин укуктук негиздери бекемделген, укуктук даражасы көтөрүлгөн кыргыз элинин негизги бир белгилери болуп калды азыр мамлекеттик тилибиз. Себеби укуктук жактан баардык шарттар түзүлгөн. Тил мыйзамы конституциялык мыйзам болуп калды. Мыйзамдардын арасында макамы жогорулады. Мамлекеттик түзүмдөрдө талаптар күчөтүлдү. Демек, бул жерде тилди үйрөнүүгө муктаждык пайда болду десек болот. Бирок дагы бир тилди өнүктүрүүнүн дагы бир бети бар, дагы бир жагы бар. Бул калың эл, коомчулук, үй бүлөдө колдонууну активдештирүү маселеси турат. Азыркы учурда мектеп, балдар бакчаларында жакшы көрүнүш бул этнопедагогикага ыктап жатышат. Себеби бул эң сонун нерсе, бул эң жакшы нерсе. Себеби бала кыргыздын тили менен кошо кыргыздын руханий жан дүйнөсүн да кабылдап барат. Улуттун тили ал ошол улуттун тарыхы менен байланыштуу деп белгилүү бир жазуучу айткан. Ошондуктан тилибиз менен тарыхыбыз жанаша жүргөнү жана ал экөөнү айкалыштырып окутуп барганыбыз оң болот. Өсүп келе жаткан муунга анын аң сезими, ой жүгүртүүсү улуттук уң-кубузга дал келиши керек. Ал үчүн бала эс тарткандан баштап, тили чыга электен баштап шарт түзүшүбүз керек. Бул жерде үй бүлөдөгү тарбия чоң таасир берет. Санариптештирүүдө дагы ушул чоң бир кадамдарга барышыбыз керек. Балдар үчүн атайын интернет айдыңындагы атайын программаларды иштеп киргизүү. Балдар үчүн социалдык тармактарда, балдар үчүн санариптеле берүүлөрдү сапаттуу жасашыбыз керек. Сапат менен кошо эле анын санын да көбөйтүшүбүз керек. Бала чоңойгонго чейин улутубуздун уңгусуна түшүнүп, тилин жоготпой турган деңгээлде болушу шарт. Эми мында мыйзамдын талаптарын аткарууда дагы бир топ айта турган маселелер бар. Анын эң негизгиси биздин мыйзамыбыз, тил мыйзамыбыз конституциялыкпы? Анын талаптарын аткарыш керек. Андан төмөн турган укуктук ченемдерде эгерде ошол конституциялык мыйзамда аткарылбаган же аткарбай койгон жерлер болсо, ага чара көрүлө турган беренелерди кошуш керек. Ошондо гана мамлекеттик тилди үйрөнүү, аны колдонуу чебересин кеңейтүүдө ар бир кыргыз жараны өзүнүн милдети катары эсептейт.